кутмандуу күнүңөр менен. Баардыгыңарга бүгүнкү күндүн ийгилигин каалап, кыргыз тил сабагын баштайбыз. Баардыгыңарга ачык асман каалайм. Ошондой эле биз бүгүн сабагыбызда алтын эрежени эске салабыз. Карантин учурунда гигиенаны туура сактайбыз. Эл көп чогулган жайларга барбайбыз. Үйдө болуп, сабактарды аткарып, убагында жиберип турабыз. Өтүлгөн темага көңүл бурабыз. Биз өткөн сабакта сөздөрдүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү тууралуу сүйлөшкөнбүз. Сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү уңгу деп аталган, ал эми уңгуга уланган сөздүн бөлүгү мүчө деп аталган. Азаматсыңар балдар. Көнүгүү иштөө бүгүнкү сабагыбыздын темасы. Өткөн сабакта алгачкы эмгек акым деген Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына токтолгонбуз. Бүгүн экинчи бөлүгүн окуйбуз. Айтор эч нерсени түшүнө албай, аң-таң болот. Айгырдын оозун ачып көрөт. Же бир тырыктын, же бир жараттын изин таппайт. Эмне болгонун түшүнө албай, андан бетер башы катат. Биздин жылкычылар болсо орусча билбейт. Айтайын дейт, тил жетпейт. Айла кеткенинен колдору менен жаңсаптай ийет. Бирок баары бир болгон окуяны түшүндүрө албайт. Амалдары куурулат. Тигил орус же кыргызча билсечи, же биздикилер орусча билсечи. Ал кезде эки тил билгендер өтө сейрек учураган. Балдар текстти окуп чыгабыз дагы. Биринчи көнүгүүгө көңүл буруп, тексттеги акыркы 3 сүйлөмдү дептерибизге көчүрүп жазып, сөздөрдүн уңгуларын табабыз. Экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сүйлөмдөрдү түзгүлө, сөздөрдүн уңгуларын белгилегиле. Бул жерде текстти дагы бир жолу окуп чыгып, тексттеги сөздөрдү жазылган бул жерде турат. Ошол сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Мисал үчүн сөз: боз үй, жылкычылар, уулуу чөп, мал доктур, орусча деген сөздөр турат. Ушул сөздөрдүн ар бирине сүйлөм түзүп чыгабыз. Мисал үчүн боз үй, жайлоого боз үйлөр тигилди. Ошондой эле ар бирибиз аракет кылып көрөлүчү сүйлөм түзгөнгө. Жылкычылар кандай сүйлөм түзөбүз? Уулуу чөптөр. Уулуу чөптөр бул жерде жапайы өсүмдүктөр жөнүндө сөз болуп атат. Азаматсыңар. Мал доктур. Ошондой эле акыркы сөз орусча. Китепте болсо же биздикилер орусча билсечи деген сөз бар экен. Биз башкача кылып сүйлөм түзөбүз. Азаматсыңар балдар. Бүгүн сабакка активдүү катыштыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Үйгө тапшырма 3-чү көнүгүү. Табышмакты жандыргыла. Уңгусу кайсы дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бир байдын бир үйүр жылкысы бар. Кылт деп суу ичпейт, керт деп чөп жебейт. Үйүрүм кайда экен деп кишенебейт. Табышмактын жандырмагын таап, уңгусу кайсы, мүчөсү кайсы. Эгер мүчөсү болсо жазабыз. Азаматсыңар. Кийинки сабактан жолукканча.